Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жумуртка деген тема боюнча сабак өттүк. Сабактын башында окуучулар менен сергектик өнүгүүлөрдү жүргүздүк. Отклонилась голова, что у нас по сторонам. Очень счастье большое сделаем мы головой. На плечи переходим вверх, вниз, плечами его назад. Получилось у ребят, а потом на перемену. Это необыкновенно. И еще разок по кругу. Андан соң тема боюнча кеңири маалымат берип, жумуртканын түзүлүшү, анын азыктык баалуулугу жана күнүмдүк турмуштагы орду тууралуу айтып бердим. Практикалык бөлүктө окуучуларга жумуртканын сүрөтү түшүрүлгөн кагаз, клей, гречка жана күрүч таратылды. Балдар кагаз бетин клейлеп, окуучулардын жарымы жумуртканын бөлүгүн гречка менен, ал эми калган жарымы күрүч менен жабыштырышты. Натыйжада класста өзгөчө чыгармачылык иш жүргүзүлүп, ар бир эмгек өзүнүн текстурасы жана көрүнүшү менен айырмаланды. Бул тапшырма окуучулардын майда моторикасын өнүктүрүп, теманы практика аркылуу бекемдөөгө шарт түздү. Жыйынтыгында окуучулар теориялык билимди практикалык иш менен айкалыштырып, теманы тереңирээк өздөштүрүштү. Сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталды. Кийинки жолугушууларда дагы кызыктуу жана пайдалуу темалар менен бөлүшөбүз. Көрүшкөнчө.